Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Бул жак өзүңөр көрүп аткандай эле знаменитый биздин блогерлердин атасы, акасы дейбизби? Эркин такси. Эркин такси көстүн жолуккан себебибиз азыр бүгүн силерге бир обзор кылып берели деп атабыз. Жумушта менин тарифим минивэн премиум менен Эркин такси эконом. Бечара деп кой. Бечара экенин эстем, ким бечара экенин бүгүн көрөбүз. Кандай болот жумуш? Экөөнү салыштырыпчы. Анткени мен могу тарифке, мен иштеп аткан тарифке кызыккандар көп болуп атпайбы? Бул жака жумушка чыгыш оңой эмес, билесиңер. Риск көп. Анткени машинанын залогу, буга дайынданасың, убактың кетет. Анан алып алып, 50 000 залогду берип алып, анан иш окшошпой, баягы экономдогудай акча таппай калсаң, 50 000ды шытыр санап бересиң ба? 50 000 шытыр санап бересиң. Анан кийинесиң, убактың кетет, буга көнүп, ошончо ушунча чыгып алып, баягы риск көп болот да, ошончо чыгып алып, баягы экономдо эле жүргөнүм жакшы эмеспи деген, ушул салыштырып көргүлө деп силерге бир ушундай бир обзор кылып берели деп атабыз. Мен мынча таптым, мактаныштын максаты эмес бул нерсечи. Шуну бир силерге толук көрсөтүп берели. Силер балким экономдо эле жүргөнүңөр жакшыбы, же ушул тарифке өтөсүңөрбү деп ошондой бир максат менен силерге экөөсүнүн ортосунда бүгүнкү иш кандай болот, жумуш ким канча табат экен. Бул тапканда Эркиндин эч кандай расходу жок, только таза заправка эле расходу кетет экен. Меники болсо билесиңер, 9 000 аренда, 2 000 заправка, 1000 рубль мойка менен баштап, 12 000 рубль азыр расход минус менен баштап атам. Ошо минусту чыгарып, полный расходду чыгарып, анан таза канча калды, ошону аягында көрсөтөбүз. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жумуш кандай болду? Бүгүн будний күн, 3-күн, 14 февраль. Күндүзгү смена чыктым. Ошону көргүлө. Жакшы комментарий жазгандарга экөөсүнө давай 500 рубльдан ойнотобуз сенин каналыңда. Жакшы өзүнүн каалоо тилегин жазса, баягы от души картасына эме которобуз. Без проблем. Без проблем. Уктуңар. Жакшы комментарий, бир жакшы каалоо тилек жазып койгула. Жаман сөз жазганын пайдасы деле жок да. Жакшы сөз платный деле эмес, бекер эле. Жакшы сөз жазып койгула. Кеттик анда достор. Биз менен бирге болуңуздар. Ишти баштадык. Эконом эме дейт го баягы. В моде при любой погоде. Бүгүн ошону көрсөткөн аракет кылабыз. Так, биринчи заказды алып келдик достор, 2880 рубль. Экинчи заказ келип аткан, отмена болуп калыптыр. Так, пока что заработок 0, азыр өзгөрүш керек. У вас слишком низкий баланс дейт. 2122 рубль, биринчи заказ. Саат 16:21 болуп атат. Яндексте иштеп жүрөсүңөрбү? Каңкылдап заказ келет дейт бирөө. Даана кокмасыңар, Эмне пассажир болуп таксиге чыгып калсам эле такси айдаган болуп каламбы? Өзүмдүн жиптеримде 2 водители бар. Абдуллабек жана Дамир деген. Кээде алар бошобой калат. Арандай жизненный ситуация чыгат да, колдор бошобой калат, семейный обстоятельства дегендей. Айдап берген убакыт болбой калат. Өзүм болсо в жизни машина айдап көргөн эмесмин. Только ошол водительдер мени ташып жүрөт постоянно. Благо мен аларга төлөп бере алам, возможность позволяет. Анан шашалтканда силердин оюңарча эмне тыгылышып, маршруткага же автобуска чөйүнбү? Нафиг это мне сдался? Тем более общественный транспортта элдери, мен ойлойм, элдери бескультурный болуш керек деп. Сөгүнүп, сагынып, түртүшүп, кылышып, ызышып атканды көрөм постоянно. Лучше 200-500 000 сом аябай эле таксимен кетип калбаймынбы? Благо возможность позволяет. 1 saat 13 minuta. 7098 рубль. Өзгөрдү 5482 рубль. Канча рубльди жеп салды? 1800 рубль. Эмнеге? Жаңы эле завершить этпедим достор, заказча. Непонятно болуп калбадыбы? 7100 болуп завершить эткенде канча болуп завершить этти? 5400 болупчу.
Ол заказ боюнчачы Яндекс менен общение кылдым чалып. Мага калганы мына итого 4046 рубль калыптыр. Общий заказ 5400, а так мен келгенде канча 7100 көрсөтөт эле. Яндекс менен сүйлөшсөм, Яндекс айтат неме деп. Могул жерде пробегти көрүп атасызарбы? 70 километр деп атпайбы? Общий пробег. Длительность поездки 1 саат 13 минут. 70 километр жүргөн жокмун да, менчи всего 15 километр эле болчу поездкачы. Цветной бульвардан Ломоносовский проспектке келдим. По дороге ГУМга кирдим по пути. Итого общий 15 километр болчу. Бул азыр центрда локация туура эмес иштеп атпайбы? Ошого локация ары бери секирип жүргөн үчүн 70 километр эсептеп салыптыр да. Ошого жанагындай сумма чыгып кеттир. Анан так Яндекстен диспетчер айтат, мол 5400 эсептеген бул туура эле депчи. Там из-за того, что локация центрда иштебей атат. Так, достор, Цветной бульварга келдим. Неглиннаядан. Ровно 2 километр. Почти 14 минут болуп кетти. Биз бир аз өтүп кеттирбиз. Кайра артка келип. Ошентип чекти. А так 7-8 минутта келген болчумун. Бул канчанчы заказ болду деп ойлойсуңар? Линияга чыкканыма 7 саат болуптур. Сааты 10 болду. Мен линияга 3-төн 20 минут өткөндө чыккам. Азыр 10-дон 20 минут өттү. 7 саатта 3 заказ. 3 заказ 8058 рубль. Так, достор, 24 минута 4-чү заказды алып келип атам. 2699 рубль. 4-чү заказ болуп атат. Саат 11-ден 07 минута өттү. Так, достор, 5-чи заказ алып келдим. 2767 рубль. Тоже короткий эле заказ. Ошону менен биздеки доход 12100 рубль болду. Бул еще доход эмес, расходду эми жаптым. Эми мындан кийин калганы уже чөлтөк иштейбиз. Кеттик анда. Достор, мен силер менен бир кызыктуу нерсе менен бөлүшө кетким келип атат. Азыр мен Большой каменный мосту билесиңер, э? Бул жак болсо Кремль. Түз чыкканда биз Новый Арбатка чыгып кетебиз, оң жакка охотный рядка кетебиз. Анан мондай азыр түз баратканда алдыда неме турат. Тетигинде статуя турат. Көрүп атасыздар, түз жерде жапжарык болуп. Көбүңөр эле билет болуш керек бул статуяны. Бул статуянын аты Владимир Крестоносец деген киши бул. Ушул угалды эмне деп коет экенин билесиңерби? Ушул угалды айта кетейин. Бул угалды угол 3 Владимиров деп коет да. Эмнеге антип коет? Например, вот первый Владимир стоит крестоносец, азыр турат го крест кармапча, а второй Владимир лежит.
Ал ким? Владимир Ленин Ильич, Ленин Владимир Ильич бе ошондой. Лениндин аты Владимир. Второй Владимир лежит, жатат ал, ушул эле уголда. Третий Владимир сидит. Ким ал? Түшүнүп атасыңар да. Ал Путин отурат азыр, ошентип анан ушул жерде угол 3 Владимиров деп коет. Ушул жерде көпкө пробка туруп каласыңарбы? Мен деле көп турам. Баарыбыз тең эле туруп калабыз да, пробка ушул жерде постоянный болот. Пробкада баягы клиенттер деле жүдөйт. Ошол моментте ушундай бир кызыктуу бир клиенттер менен баягы бир разговор, бир сүйлөшүү курганга, ушундай бир кызыктуу историяда клиенттердин, орустардын бир 99% билбейт бул жөнүндөчү. Айтып берип койсоңор аябай кызыктуу болот да. Что баягы кичине көңүлүн көтөрүп, вы знаете. Так, ошону менен 6-чы заказ 6 минута 1899 рубль. Сага бир нерсе айтайынбы? Жашоо дайым эле жылмая бербейт. Жашоо аябай кооптуу, оор жана татаал. Бир аз эле бош келсең ал сени жыга чабат. Кайра турушуң өтө кыйын. Сен дагы, мен дагы дүйнөдө эч ким жашоо соккондой катуу сога албайт. Кандай сокку урушуң мааниге эмес. Соккуга канчалык туруштук берип жатат. Так, достор, жаңы эле бир заказ алып келип таштадым. Мен камерам тартып отам го десем, меники фотоаппарат которулуп ошондой тартыптыр. Шереметьевская шоссега келдим. 2767 рубльга Шереметьевская шосседа Новотелге келдим. Терминал Д дагы билесиңер, Новотелге. Достор, биз Эркин такси экөөбүз жолуктук. Жанагы бүгүнкү жумуштун жыйынтыгын чыгаралы деп. Жыйынтыгы мындай болду. Ушу сөздүн башында айта кетерим достор, сураныч силерден. Бул бүгүнкү кылып аткан бул иш чараны бир мактануу, же болбосо бир силердин жириңерге тиели деген максатта эмес достор. Баягы тариф, силер кайсы тарифте иштейин деп атасыңар, ошол бир тариф тандоонун бир силерге бир жардам катары, көмөк катары деп кабыл алгыла. Анткени кайсы тарифте на самом деле выгодно. Мен могу тарифте иштегеним менен, бирок айтып келем, эконом самый выгодный тариф депчи. Бүгүн ошону тастыктады Эркин такси, тастыктады. Азыр результатын угасыңар. Өзүңөр көрдүңөр, мен канча иштедим бүгүн. 12 саат линияда жүрдүм. 12 саатта 7 заказ кылдым общий. Көрдүңөр кандай заказдар болду. Результатты да көрдүңөр. Таза тапканым, көрсөтпөй эле коелу, көрсөтпөгүлө деп атпайбы, оозунун учу менен эле айтып кетейин. Таза тапканым меники расходто 12 000 расходтон тышкары 3900 рубль болуптур. Таза бүгүн 12 саатта тапканым. Кыз кылат эми, кыз калгыла акырын. Ассаламу алейкум. Атак Садырова. Ля хавлу вата илля билля. Айкой. День Святого Валентина болгон үчүн коэффициент жакшы болуп атты, мен билбейм. Без коэффициент вообще заказ алган жокмун, только коэффициент менен эле алып аттым. Итогто ушундо 23 заказ кылдым. 23 заказ общий 13055 рубль болду, грязный. Андан 1650 бензинге кетти. Ушундо таза 11905 рубль мага калды. Ушундай. Эми бул разовый акция, өзү такси, өзү жумуш. Бир күндө бар, бир күндө слабо болуп атат го. Бүгүн негизи коэффициент жакшы жанда. Ошол баягындай
бул 11.900 чөнтөккө салып ушунча иштеткен күнүнө деп айтыш жок. Бул разовый акция эле. Ошол достор, жана айтып кеткендей эле, бул азыркы биз айтып аткан монтип могул мынча таптык деп айтып аткан себебибиз бир мактануу максатында эмес. Ошону туура түшүнгүлөсүздөр. Жөн гана мындай көп суроолор болуп атат. Кайсы ушул тарифке өтсөкпү дегендер менден комментарийден сурап калып атат. Ошол жака бир көрсөтүп кетейин эми экономго салыштырыпчы. Лучше мен дагы бир жолу айтып кетмекчимин. Эң жакшысы бул эконом тариф депчи. Анткени биякта өзүңөр көрдүңөр, иштесең как Папа Карло иштешиң керек. Без выходной. Бир выходной алдыңбы 9000, жок дегенде 9000 рубльга минус кетесиң. Жумушка чыктыңбы 12000 рубль уже. Ошол себептен мынакей эркин такси тастыктап берип атат, экономдо эле иштегиле депчи. Ошол себептен мына бүгүнкү жумуштун жыйынтыгы ушундай. Дальше өзүңөр көрөсүңөр. Кандай жумуш кыласыңар, кандай тарифте иштейсиңер. Бул нерсени иштеп аткандарга айтып атпай элебиз, иштейин деп аткандарга, кайсы тарифке чыксам деп сурап аткандарга. Анан иштеп аткандар билебиз, силер билесиңер баарын кыйынсыңар. Силерге эч нерсе үйрөтүп аткан жокпуз. Үйрөтүү максатында эмес, мактануу максатында эмес, достор. Жөн гана ушундай иштейин деп атам, ушу таксиге чыгайын деп атам, Кыргызстандан келип таксиге чыгайын деп аттым эле деп аткандарга көрсөтүп берип атабыз. Ошол достор. Кийинки видеодо жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Assalamu alaikum.